Eң чырайлуу сөздү ата-энеңе сүйлө. Eң чырайлуу кызматты ата-энеңе кылгын. Eң чырайлуу мамилени ата-энеңе кылгын. Eң чырайлуу тамакты, eң чырайлуу кийимди ата-энеңе кийин, анан сен коногуңа, кийин анан досуңа, кийин анан шефиңе, кийин анан башка бирөөңө, классташыңа, курсташыңа. Биринчи ата-эне. Биз азыр кандай? Досуң деп ата-энесин наразы кылганда, шефим деп ата-энесин наразы кылганда, классташым деп, аялым, катыным деп ата-энесин наразы кылганда. Шарият болбойт бул. Сизди ким төрөдү эле? Ким чоңойт эле? Сиз каяктан келдиңиз өзү? Бир ойлонуп койбойсузбу кичине? Көп эмес, бир аз эле оюңуздан жүргүзүп койсоңуз. Ата-эне капыр болсо дагы, Куранда Алла Таала айтат, капыр болсо дагы ата-энеңе жакшылык кыл.